Жөнчүл жетим бала кекчил деген ылакапты өз программабыздын баш сөзүнө ылайыктап, улгайган жарандардын жашоосунун дагы бир ирменин сүрөттөп кетүүгө белсенип, пресс саякатыбыздын жүрүшүн улантууну көздөдүк. Арбаңыздар. Жетим бала өз бала деген түшүнүк бекеринен келип чыккан жок. Салыштырма фактыларга байланыштуу өлкөбүздө социалдык фонддун маалыматына жараша учурда пенсионерлердин саны 800 миңдин тегерегиндеги санды чапчыды. Алардын жашоо шартын коштогон иш-чаралар бирдей чечилгенби деген суроо бизди бүгүнкү иликтөөгө жолдоду. Албетте, иликтөөбүз мыйзам чегинде чечилүүсүн көздөп, алгач айтылган маселе боюнча кабыл алынган мыйзам менен аны коштогон токтомдорду барактап чыктык. Эмесе көптөгөн көрөрмандарыбыздын назарына Кыргыз өкмөтүнүн 2019 жылынын 30 августунда 442 номеру менен катталган токтомун үлгү катары сунуштайлы. Токтомду 2019 жылдан 2025 жылдарына чейин Кыргыз Республикасында улгайган жарандардын жашоо сапатын жогорулатуу боюнча иш-чараларынын финансылык планы бекитилип, жарым жылдын жыйынтыгы боюнча отчеттук мезгилден кийинки айдын 15-нен кечиктирилбестен Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине иш-чаралардын планын аткаруунун жүрүшү жөнүндө маалыматты берип турушсун деген буйрутма бекитилгенин расмий документти окуп, мазмуну мээбизге сиңире албай турабыз. Анткени токтом кол коюлган акыркы толук 5 жылдын ичинде мындай отчетту өзгө эмес министрликтин жетекчилиги да угуп билгенинен кабар ала албадык. Сын пикирлердин баарына толук кошулабыз. Бул мыйзам чынында эле мындайча айтканда требует доработки. Аталган министрликтин сайтынан бул токтомдун жылтыраган жиги билинбейт, деги эле бекитилген талаптардын майдасы эмес май баштары билбегенин министрлик жетекчилиги компетенциясынын таяздыгынан билгизип келет. Эми улгайгандарга каралган преференциялар боюнча сөз кылсак, Борбор калаада эле маселе чечилгендей тарс калат экен. Бишкектин пенсионерлеринин баары коомдук транспортто бекер жүрүүсү шартталган. Борбордо катталган ар бир пенсионер учеттук китепчесин көргөзсө шаардын 4 районунун социалдык коргоо кызматтарынан проезд талонун алышат. Биздин октябрь айында ого чыккан репортажыбызда Бишкекте ардагер геронтологиялык борбордо улгайган жарандар үчүн медициналык тейлөөнүн сапатын жакшыртууга багытталган чаралар системасы түзүлүп, оорунун алдын алуу жана ден соолугу бекемдөө, активдүү каарылыктын жашоо узактыгын жогорулатууга ошол токтомдо бекитилген нормалар аткарылып жатканы тууралуу маалыматыбыз мындай кадамга суусап турган жарандарыбыздын кызыгуусун жандандырып, атүгүл көргөн көзүнө ишенбегендер келип аталган борборго жатып да кетишиптир. Геронтология деген сөз бул карылардын оору тигинде мындай изилдеп дарылоо. Карасаңарбы, дарын инструкциясын деле. Балдар менен карылардын дозалары башка. Жазылчу аларга особый эме жатпайбы. Аңгой деп анан атышат, бирок функционировать этпейт да. Астанага бардым, Подмосковьяга бардым, баарын көрүп анан интернетте эмекен, акасы бизде мына основа геронтология Мирахим 14-жылы эметип турат. 14-жылы как раз 15-жылы ачылып, анан кой деп анан законуна кылып окшоштуруп жасадык. 17 январда берген маалыматыбызда Кыргызстан пенсионерлер союзунун мындан 2 ай мурда өткөрүлгөн пленумунда каралган негизги маселе деп уюмдун төрагасы Эсенгул Исаков улгайгандардын активдүү узак жашоо мезгилин узартууга көмөк көрсөткөн медицинанын заманбап багыттарынын өнүгүүсү солгундап калганынан кабар берген. Бишкекте түзүлүп иштеп жаткан ардагер геронтология борборуна келип, кандайча өкмөттүн токтомунун тапшырмалары бир гана Бишкекте ишке ашырылганынын себебине кызыгуусун Кыргыз Республикасынын саламаттыгынын сактоосуна эмгеги сиңирген ишмер учурдагы ардагер борборунун мүдүрү Турман Майтиков менен жолугуу учурунда узатты. Ал эми ЛТР телеканалы болсо өткөн октябрь айынын ичинде ардагер геронтологиялык борбор жөнүндө 2 көрсөтүүнү көрөрмандарыбыздын назарына алып чыкканбыз. Бул эки учрежденияга булар 26-28 күн жатат да. Анан 3-4 күн биз жууйбуз, тазалайбыз, санэпидстанция, дезинфекция, кайра, санаторий, курортто кайра келишет. То есть 84 000 пенсионер моменту эле аралар келе берет, курсировать ете берет.
Ардагер борборунун директору Турман Майтиков эфирден чагылдырылган улгайгандардын маселеси УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин зор кызыгуусун жаратканын белгилеп, андан кийин президенттин кеңешчисинин кабыл алуусунда болгонун канааттануу менен белгилеп кетти. Эсенгул Исаков Кыргызстан пенсионерлери уюмунун төрагасы өзү башкарган коомдук уюмунун планына улгайган жарандардын жашоо сапатын жогорулатуу боюнча иш-чараларын бекитип, уюмдун активдүү мүчөлөрүнүн коштоосунда иштөө планын бекиткен. Бул планды ишке ашыруу максатында карыларга социалдык кызматтын критерийлерин, социалдык тейлөөнүн жаңы формаларын иштеп чыгып, улгайган жарандардын эс алуусун уюштуруп, активдүү узак жашоо программасынын алкагында чыгармачыл жамаатты, ыктыярчы кыймылдарды жана өз алдынча жардам топторун уюштурууну көздөгөн иштерди пландаган. Ошондуктан ардагер геронтологиялык борборунун иши менен жакындан таанышып, вактылуу карлык жана кепилденген социалдык коргоонун өлкөнүн бир эле аймагында кабыл алынуусу бүт эле республиканын 7 дуанында иштөөгө моралдык укугу бар экенин максаттап, уюмдун ишин алга сүрөөгө даярдыгын белгилеп. Бишкек шаарында Кыргыз драм театры, Орус драм театры, опера жана балет театры, филармониянын жетекчилери менен түзүлгөн биздин коом менен келишимдер бар. Ошонун негизинде коммерциялык эмес спектакльдер, концерттерге биздин коомдун мүчөлөрү бекер келип биздин катышып турат да. Дүйнөлүк практикага бай салсак, дүйнө жүзүндө эл аралык Мадрид планынын карылардын көйгөйүн камтыган сунуштарына жараша иш алынып бараарынан кабар алса болот. Чексиз маалымат айдыңында чектөө жок эмеспи? Өлкө башыбызда карылардын көйгөйүнө жетиштүү деңгээлде көңүл буруп, эл аралык стандартты колдонууга багыт берүүгө даярдыгын баса белгилегени көптөн үмүттөндүрөт. Как сказал в свое время академик Мирахимов, старость – это и есть болезнь. То есть карлык бул оору экен. Потому что бүт организм өзүнүн функциясын утуратты, бүттү. Ага жардам берип турбасаң, ал иштебей калат. Иштебей калат экен. Ошон үчүн без медицина бул геронтология жок да. Жөн эле баягы тамак берип, четинен өлө берет да. Анан кой деп штаттар берет основной, кардиолог, невропатолог, терапевт баарын алып дарысын ичине берип атат. Анан ошо окшоштуруп тигинтип азыр вроде бы нормальный русло кирип атабыз. Турман Майтиковдун максатында борборубуздун улгайган жарандарына өзүн ыңгайлуу, коопсуз жана татыктуу сезүүгө жардам берүү үчүн натыйжалуу колдоо жана кам көрүү тутумдарын түзүү аракеттерин ишке ашыруу пландалган. Учурда Бишкек ардагер геронтологиялык борбору бир айда 80 адамды кабыл алып, улгайган адамдарга жетиштүү медициналык жана социалдык жардам көрсөтүлөт. Андан бөлөк Бишкек геронтология борбору борбордук Азиядагы өнүккөн геронтологиялык кызматтар менен тыкыр байланыш түзүп, тажрыйба алмашуу иштери жөнгө коюлган. Казакстандын борборуна курулган геронтология кызматынын жетишкендиктери улгайган жарандардын жашынын узарганынын бирден бир себебин түзгөн. Назарбаев жазады, укмуш. Там просто надо увидеть, потому что масштабы да чок. Ушундай мекеме, анан могу забордун артында эме турат, клиника. Анан момундай галерея бар экен. Киши ооруса, ошо галерея менен каталып алып келет клиникага. Дарылап, операция кайрап келип бияка жаткырып коет экен. Там как-то цели эме менен жасаган да бүт мындай. Тетияка жиберип, азыр биз ооруп калса, биз эмеге жиберебиз, тетиге. Фучики операциялар ал жибербейт экен. Клиника бар экен. Шагал ошо келип экен, ошо жерден кайрып экен. Активдүү узак жашоо, мезгилин узартууга көмөк көрсөткөн медицинанын заманбап багыттары катары геронтологиянын жана гериатриянын потенциалын жана жетишкендиктеринин жайылтуунун үлгүсү деп кошуна Тажикстандагы түзүлгөн геронтология кызматынын аракеттерине өзгөчө токтолуп айта кетти ардагер борборунун жетекчиси. Геронтологический центр Душанбени алар институт геронтология деп аталышты. Видите, карларды кандай метод алар биз дозасын, лекарство немесин бүт карларды тоого чейин барабыз дейт. Памирдин тоосуна чейин барып карап, карларды алып келип жаткырып. Видите, у них уже как
клиника болуп атат да өзүнчө. Бул борбордо кабыл алынган медицинанын заманбап багыттары дени сак жашоо жана активдүү узак жашоо мөөнөтүн узартууга көмөк көрсөтөрү бышык. Бул талап кыргыз өкмөтүнүн токтомунда белгиленген, бирок аткаруу шарты ушул гана жерде түзүлгөн. Адамдык факторго байланышы бар экенин тануу кыйын. 70 жаштан өйдө мыйзам бар, бекер дарыланат тигүү деген менен биз барганда баары очередте туруп калып атасың. Мисалы көбү ушундай да, ошондой көз каранды кылбай өзүнчө кылсаңыздар абдан жакшы болот эле. Бул биздин ар намысыбызды дагы кайра ордуна алып келет эле. Кыргыздар карылар үйдө жатат деп пансион болуп, сиз дагы мен дагы ошо пансионго барып дарыланганга уятыбыз, уялбайт элек деген маселени жазганбыз. Ал сиз айтып берип атасыз. Баардык биз муну көрүп алып койгон атабыз. Семейный кодексте болсо ата энени бакканга бала милдеттүү. Асыраганга, аны караганга, эле карабаса, анда уголовный ответственностьке жоопкерчилиги бар да. Сиздердин борборду биз айтып атабыз, ар бир областта болуш керек. Ар бир областта болуш керек. Жанар Акаев, Айдарбек, Мамашы бар келип кетип алар Ош областына курабыз деди го, Ошко. Очень серьезный учреждение, бул жөн больница эмес. Немелери көп. Тигинде абдан көп. Жөн эле мындай эле бар эле ачып койгон ал болбойт. Анын направлениясы ичинде көп болуш керек. Медицинский, психологический, там юридический, ошонун баарын биз чогултуп туруп, анан и социальный сектор ичинде иштеп туруш керек. Биз ошонун баарын жазайлы деп азыр бул бир корпус эмесе уже жаткан жери, поликлиникасы, социальный сектор, юрист, анан уже лечебный, баары чогулганда ошондой кишинин карылардын негизи баягы көйгөйлөрү чечилип. Биздин азыркы турмуштагы эң кыйын алып аткан кыйынчылыктын баардыгы карыларга түшүп аткан эмнеге себептен. Карылар мисалы өз алдынча каяка барып дарыларын билбейт да. Каяка барып кайрыларын билбейт. Билет, больницага барыш керек. Бирок биз ушундай көнүп калганбыз, барсам очередь, мени ким карайт десе анан балалар чуркайт, балдар алып тааныш издеп чуркап очередь жок, батыра алып келгенде ушул турмуштун ушул жагы андан көйгөйлүү. Бизде балдар төрөлгөндөн баштап, энесинин курсагынан болгондон баштап, ал чоңойгонча бүт мамлекет мойнуна алып, больницаларда, детский больница, детский реабилитационный центрлер турабы? Ушундай балдар үчүн мен ушунчалык камын көрөбүз да. А бизде болсо турмушта айтылат го. Кары бала кездегисин карыганда кайра көрөт деген чын экен. Бала кезинде кандай эмгектеп чоңойтсоң, карыганда кайра төмсөлөп отуруп, ылдыйлап отуруп, анан кайра жөргөлөп каласың да. Ушуга чейин барат, ошон үчүн өзгөчө балдардай кылып мамиле кура турган биздин маселелер көтөрүлбөй атат да. Анан сиз айтып атсаңыз айтып атам, сүйүнүп атам да, бизде башталган экен. Ушул багытка президенттер кирише баштаса, депутаттар келе баштаса, биздин өзүбүздүн мына пенсионерлердин уюму кошо ушинтип бала ыйламаса эмчек кайда дегенде ушинтип отурса баары чечилет го дейм да. Мамлекет тарабынан көрүлгөн камкордук карылардын коомдук жашоого, аларды социалдык жактан интеграциялоого, активдүү жана сапаттуу жашоо образына тартууга өбөлгө түзүп, өкмөт кепилдеген социалдык коргоону камсыз кылуу максатында өнүгүүсү шарт дейт каарманыбыз. Ошондуктан ушундай борборду республикалык статусу бар тийиштүү министрликтер өз аракетинде жөндөп кетүүсү шарт. Көрсөтүүбүздүн башында өгөй эне өөнчүл, жетим бала кекчил деген лакапка токтолдук эле. Бул Кыргызстандын 7 областында тең ушундай борборлор курулса, биздин бүгүнкү күндө карылардын мүдөөсү чечилет эле дейбиз да. Баардыгы тең айылдарда неберелерин карап, куросун кайтарып, эшиктин алдында жалдырап отургандар канча. Ошолордун баары больницага келе албагандар, доктурга көрүнө албагандар. Демек алардын ден соолугу начарлап, өлүмү да эрте келип атат. А бул геронтология болсо, кайрадан ошол ооруп аткан адамдын айткандан тышкары өмүрүн узартып коет. Эмесе элибиз аздектеген макал лакабын келтирип, карга урмат, тиешелүү кызматка кажыбас умтулуу каалап, ишибиздин соңуна чыгалы. Маалымат айдыгында иштегендер эл ичиндеги жашоо кыймылын гана эфирге туура алып чыгып, маалыматты жайылтууга аракет көрөт. Калганы тийиштүү кызматтардын кабыл алуусуна байланат. Муз жылып иш оңолот деген ишенимде, кийинкиде көрүшкөнчө.